Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Парламент бүгүнкү жыйын жүрүшүндө өткөн жылдагы бюджеттин киреше чыгашыларын тактап, ошондой эле алдыдагы жылдын бюджетин дагы эсебин чыгарышмакчы. Бүгүнкү жыйындын дээрлик көпчүлүк бөлүгүндө бюджетке көңүл бурат экенсиздер. Бюджеттин өткөн жылдагы жана алдыдагы жылдан айырмачылыктары жөнүндө айтып берсеңиз. Негизинен айырмачылык деле көп деле эмес. 2016 отчетун азыр кабыл алабыз. Андан кийин 2017 өзгөртүүлөрүн депутаттар карашат. Андан сырткары 2018-19-20 жылга болжолдорун карайбыз да. Бул негизинен бюджет көңүлгө толоорлук болду быйылкы жылы. Өзүңүздөргө белгилүү жаңы премьер-министр, жаңы өкмөт, жаңы президент болуп атат. Ошо карабай өкмөт көп милдеттенмелерди, мойнуна алган милдеттенмелерди аткарды. Андан сырткары мына буюрса 2018 жылга 12 миллиардка акча бюджетти өсүү менен алып келип атат да. Мен ойлойм, бул дагы жакшы көрүнүш. Эми азыр калганы мына иш күнүндө өзүңүздөр көп болосуздар. Сиз токтолгон маселе чакан шаарлардын көйгөйү. Ооба, мен азыр Ташкөмүр шаарындагы маселени көтөрдүм. Мени чын эле абдан коркутуп атат да. Азыр мына Ташкөмүр шаарынын мэри да звонить этти мага. Бул Ташкөмүрдөгү жанагы очистительный сооружениялар, бүт трубаларга бир 70 жылдай болуп калды. Бүт ошонун баары эскирип, анан Ташкөмүрдө өзү канализационный центральный системасы жок. Жанына билесиздер, Нарын дарыясы агат. Нарын дарыясы деген барып туруп Сыр дарыя болуп туруп, бүт Орто Азияны камсыз кылган эки дарыянын бирөөсү да. Ошол бүт тазаланбаган очистительный сооружение чыккан бар тең барып туруп Нарын дарыясына түшүп атат. Бул бир. Экинчисинен жана бүт суу менен камсыз кылган трубалар, түтүкчөлөр дагы 60-70 жылда чирип жок болуп калды. Бүт азыр аварийный состоянияда. Канализация болбогондон кийин эң коркунучтуу ошол бүт жанагындай эпидемиологический микробтор бүт жана эл пайдаланып аткан таза сууга түшүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен бул маселени көтөрүп атам. Мына азыр таза коом проектисиндегичи өкмөт алып келип аткан. Ошонун өнүгүү программасындагы ушул жакка киргизгиле деп атам. Гостройго дагы бул маселени чечкиле деп атам да. Ошол маселелерди азыр Ташкөмүр боюнча бул биринчи маселе. Экинчи маселе Ташкөмүр боюнча бул Ташкөмүр деген бул жана республиканский стратегический жолдун ортосунда турат да. Ташкөмүр аркылуу деген бүт Чаткал, Алабука, Аксыга бүт чоң машиналар азыр жана Тоокенди ташып аткан машиналар бүт ошо жол менен жүрүшөт да. Анан Ташкөмүрдүн ортосунан өткөндөн кийин бүт жолдор талкаланып бүттү. Ташкөмүрдүн бюджетинде акча жок. Мурун Ташкөмүргө жана НЦП Ташкөмүр ГЭСтен налогдон акча түштү эле. Азыр ада түшпөй алган. Өз каражаты менен то есть ремонт кылып атат. Ошону Минтранстын балансына өткөрүп бергиле деп мына эки маселени көтөрдүм да. Эң көйгөйлүү бүгүнкү күнгө Ташкөмүр шаары боюнча. Бүгүнкү ар кандай маселелер түрмөгүндө сиз токтолгон маселенин жооп кандай болот деп турасыз? Эми мен өткөндө дагы бул маселе боюнча айткам. Мынау Турцияга, мурун Стамбулга Ош шаарынан уччу. Жумасына бир 4 жолу ушундай. Анан ошол рейстер токтоп калган. Азыр элибиз ошол жактан келип, кыйналып Бишкектен учуп атат. Анан тиги Турциянын авиакомпаниялары жеткиликтүү бизге келет экен. Биздин компаниялар Стамбулга аз учат экен, дагы орундары бар экен. Ошол маселени өткөндө дагы биздин депутаттар неме кылышкан, алып чыгышкан. Мен дагы айтып атам, элди кыйнабай, бул жердеги авиакомпанияларды ошол жактагылар менен сүйлөшүп, ушул министрликтер ошол элдин көйгөйлүү маселесин чечип бергиле. Себеби жерлерге барганда айтып атат, могу Стамбулга балдар могу жерден уччу эле, кышында кыйналып, мына азыр кыш келе атат, суукта Бишкекке барып, Бишкектен кайра келишип, жол азабын тартып атат. Ошол маселебизди чечип бергиле депчи. Ошол маселени мен көтөрдүм да. Эми мурун учуп жүргөн, эми бир жакшы жагына чечет деген ойдобуз. Эмне себептен токтоп калганын адистер айтышкан жокпу? Эмне себептен токтогонун ошол Турция тарап токтотуп коюптур да. Анан эмне себептен баягы жүргүнчүлөр азайып кеткен деп бир айтышат. Андан кийин дагы бир башка бир шылтоолору, немелери, причиналары бар экен. Мен аны иликтеше азыр эмне себептен болгонун ачыгына чыгышат да. Куат Аличевич, бүгүнкү жыйында депутаттардын бир тобу айрым бир чакан шаарларда суу көйгөйү маселе жаратып жаткандыгын айтышты. Негизинен сиздердин МЧСтин чыгарып берген бүтүмү боюнча айтып берсеңиз. Чындап эле андай маселе бар.
азыр эң көйгөйлүү болуп Токмок шаарында ошондой маселе чыгып атат. Анан деги эле Чүй областынын төмөнкү зонасы, Талас областында, Нарын областынын Ат Башы зонасында ушундай маселелер бар бүгүнкү күндө. Азыр бул боюнча өкмөт башы дагы билет, тиешелүү жетекчилер баары билет. Бул 18-жылдын бюджети каралып, ушул жерде акча маселеси чечиле турган болсо, в принципе бул маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ушул дренаждык системаларды иретке келтирүү үчүн канча каражат талап кылынчудай? Эми ал жыл сайын өзгөрүп турат да. Бир жылы мындай жааңчыл же болбосо суу көп болгон учурда ал көбүрөөк болот. Кээ бир жылдары ал өзүнөн өзү жок болуп кетет. Убагы менен чыгып тура турган нерсе да. Мындай айтканда сезондук түрдө. Азыр эми бул жерге мынча керек деп бардыгын чогултуп айтышка кыйын, себеби дегенде бул сезону менен баягы мониторинг жүргүзүп туруш керек. Анан кайсы жерден чыкса ошону жасаш керек. Бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе, жакында президентибиз жолугушуп барганда элдер ошол маселени көтөргөн, Токмоктогу чоң маселе бүгүнкү күндө. Сиз көтөргөн маселеде берилген жооптор канааттандырбайт дедиңиз. Эми мындай да, мисалы ошол эле аксыда санариптик телевидение вообще көрсөтпөй жатат да. Бүгүнкү күндө жумаз даже күнүнө 2 жолу чалышат. Ошону бир нерсе кылып бербейсиңерби? Жаңалыктарды көрбөй жатабыз. Бүгүнкү күндө турмушта эмне болуп атканын билбей жатабыз. Тем более мына инаугурация болгон турат дешип чалышып атат. Кечээ күндө айылдык кеңештин депутаттары келди. Жазсак эле 3төн кийин жооп келет. Бюджеттин тартышына байланыштуу деп. Эми ал буга бюджеттин кереги жок. Ошону настраивать этип, ошол телевидение көрсөтүп болот да. Биз себеби дегенде аябай санариптик телевидение өтүк деп жазып, аябай реклама кылдык. Бүгүнкү күндө ошол санариптик телевидение көрсөтпөй атканын мен ошол айттым. Өкмөттүн өкүлүнө ушуну жанагы даяр жоопту санариптик неме, то есть министрлерге жазса биз ошо ар кандай маселеди көтөрсөк эле 3төн кийин бюджеттин тартышына байланыштуу биз карай албайбыз же кыла албайбыз деген жооп токтотуп ошол ишти кылсак, мисалы эми түшүнөбүз чоң нерселерди кылганга азыркы мамлекеттин бюджетинде акча жок болуп аткан. Эми ошондой майда нерселерди кылса болот да. Сотовый связь кармабай калды, телевидение көрсөтпөй калды деген ушундай маселелер болуп атат. Ошолорду оңдоп бериңиз деп сурандым мен. Элдин колунда ресиверлер бар, бирок көрсөтпөйт, ушундай. Элдин баардын колунда ресивер бар, иштеп атат. Баягы көрсөткөлөр эле токтоп калат, 5 минут жок. Анан 5 минуттан кайтып дагы 1 минут көрсөтөт, дагы 5 минут жок да. То есть күтүп отуруп элдер нервничать баштайт да. То есть бул ошол койгон антенналардын же болбосо ушул башка техникалардын настройкасын же сапаты начар, жана арзандын тузу сатып айтты же арзанын алып алганбыз начарын, же болбосо ошонун настройкасын кылып атабыз. Башка жол жок. Сайдулла Хамболодович, бүгүнкү билдирүүңүз боюнча пикириңизди билели дедик. Сиздин жеке демилгеңиз да бул, Бул мен жеке демилгем, себеби биз шайлоочулар менен жолукканда мындай бир топ шайлоочулар мага сунуш беришти да. Ушул өлкөдө болгон жаңылык бул бүгүн эмес, 50-100 жылдан кийин сыймыктана турган багыттар пайда болду. Кыргызстан эмес, Орто Азияда биринчи жолу иштеп аткан президент, жаңы шайланган президентке демократиялык жолдо кызматын өткөрүп берүү. Бул биринчиси. Экинчиси, эгер биз кичине тескери жагын карасак, мына былтыр конституцияга өзгөрүү кирилди да. Ошондо президент 2 мөөнөткө шайланат. 5 жылдан, же болбосо 4 жылдан, же 6 жылдан 2 мөөнөткө шайланат десе деле өтмөк, эгер өзүнүн жеке кызыкчылыгы ойлосо. Ал эми биз билебиз да, андан кийин жаңы конституция кабыл алгандан кийин мен жаңыдан 2 жолу шайланыш керек. Конституция өзгөрүлдү деп дагы мында жолдор таба берет эле да. Бул киши андай кылбастан жок, мен кетемин. Президенттин полномочиясына эч нерсе кошулбайт. Мына эл үчүн бул маселелерди чечет деп, мына жаңы конституцияны кабыл алсак дагы ошол жерге эч нерсесин калтырбай, мына так көрсөтүп, өзү эртең өткөрүп берип атат. Эгер биз ушундай жакшы нерселерди эстей албасак, мен ойлойм булдай Алмазбек Шаршеновичти Кыргызстандын элине Кудайдан бир белек болгон экен. Себеби биз ушул жол менен кетебиз. Өзүнүн жаңы шайланган президентине да айтты, досу, сен да мендей болуп убагында кет деп. Бул эмнеден кабар берет? Сооронбай Шарипович дагы буну кармайт, ал дагы бир сурок менен кетсе, эми кийинки 3-чү президент шайланган күндөн билет, что мен бир эле срок иштейм и кетем деп. Мына бул бизге традиция, бул биздин келечек болуп калат. Анан шайланган президенттерди көрүп атабыз. Мына дүйнөдөгү эң кары президент 94 жашта көрдүңүздөр.
Зимбабвенин президенти акыры айласы кеткенде 53 жашындагы аялына өткөрөм дегенде элдер ызы чыкты. Булдай бизде стабилдүүлүк ушу менен пайда болот да. Бул биздин экономикалык жактан өсүүгө чоң түрткү берет. Элдин жашоосунда, элдин ишеничине бул мындай кире турган нерселер да. Ал эми бизди карап турган кээ бир өлкөлөр алардын баардык кыйынчылыктары алды да. Биз Кудай бурса ушу менен жаңы багыт болуп өттүк. Мына эртең кетип атат. Мен ойлойм ошол кетип аткан Кыргызстан эли өзгөчө шайлоочулардын сунуштарын эске алып, биз сунуш кылып койсок, анан жаңы келген президент чечет. Мына кара кылды карк жарган калыстык деген ушул болбосо Ата Мекен фракциясынын депутаты мына ушундай сунуш менен чыгышын көпчүлүк деле күтпөсө керек. Ушуну менен күндүн тартибинде программасы жыйынтыкталат. Саламатта калыңыздар.